أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hormatly Müslüman bir tuğanlar, Allah nasip olsa inşallah hadis sabaqtарын başlayız. Негизи Алла Таала адам баласын жараткандан баштап күнүбүзгө чейинки бүт адам атанан тарта күнүбүзгө чейинки бүт бардык адамзатка бир эле шариятты, бир эле динди түшүрдү. Албетте ал Алла Тааланын тавхиди, Алла Тааланы жалгыздоо, жалгыз деп билүү маселеси. Эми ар бир коомго, Алла Таала жараткан ар бир коомго өзүнүн шариятын билдирүү үчүн атайын элчилерди, пайгамбарларды жөнөтүп турду. Адам атадан тартып биз билбеген канчалаган коомдор жашап өткөн болсо, канчалаган пайгамбарлар келип кетишти. Биз эң акыркы үммөтпүз. Мындайча айтканда пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү эң акыркы пайгамбар, эң акыркы үммөт деп билебиз. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге келгенден кийин Алла Тааланын өкүмдөрүн бизге жеткирди. Ошол жеткирген учурдагы сөздөрү, кыймыл аракеттери, мындайча айтканда жалпы жонунан булар бизге хадис илимин түздү. Ошолор аркылуу биз хадис илими дегенде мына ошол маселелерди түшүнөбүз. Хадис илими ошол хадистердин кантип айтылгандыгы, кандай себептер менен айтылгандыгы, кайсы учурда айтылгандыгы бизге чейин кантип жетип келди. Биз окуп аткан китептердеги хадистер кантип ушул эмелерге жазылып калды. Деги эле биз кайсы хадисти колдонсок болот, кайсы хадиске ишенсек болот, мына ушул маселелердин бүт баарын талкуулаган илим бул хадис илими болот. Биз буюрса бүгүндөн баштап ушул хадис илимин бөлүп сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Ошондой эле хадистин башынан баштап пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям учурунан баштап негизи кантип айтылды хадис. Андан кийин ал хадистер кантип топтолду. Андан кийин кантип мындай бөлүндү, тасниф деп коебуз. Кантип бөлүндү? Кантип китептерге жазылып калды? Китептер күнүбүзгө чейин кантип жетип келди? Жана биз окуган хадисти туура же туура эмес экендигин кайсы критерийлердин негизинде билебиз? Жана ал хадистер менен кантип амал кылабыз? Мына ушундай маселелердин бүт бардыгын изилдеген илим мына хадис илими. Буюрса, бул сабактарды баштаардан мурда ушуну айта кетейин. Аллах насип кылганга чейин, каерге чейин насип кылган ушул жерге чейин өткөнгө аракет кылабыз. Ушул сабактарды угуп аткан учурда эгер кошумчалар боло турган болсо, же болбосо туура эмес айтылган маалыматтар болсо, тууралап койсоңуздар, айтылбай калган маселелер болсо, кошумчалап койсоңуздар, тиги эмесине жазып койсоңуздар, комментарийга жазып койсоңуздар, ушул жери калып кетиптир, ушул жери ушундай болуш керек эмес беле деген сыяктуу биз кубанычта болобуз, ошолорду толуктаганга аракет кылабыз буюрса. Биз сүннөт дейбиз, хадис деген анан сүннөт деген бизде эки термин бар. Хадис термини бул эми сөздүк маанисин алып карай турган болсок, жаңы, анан кабар деген маселелерди маанилери туюнтат. Ал эми терминдик мааниси ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга тиешелүү болгон маалыматтар. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бизге чейин жетип келген маалыматтар жыйындысына хадис дейбиз. Ал эми сүннөт болсо, сүннөттүн сөздүк мааниси бул жол дегенди түшүндүрөт, бир тараптан жашоо образ дегенди түшүндүрөт, ушундай маанилерге келет. Ал эми биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүн болсо, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын басып өткөн жолун түшүнөбүз. Сүннөт деген мына ушул. Эми сүннөт дегенде бул кантип түшүнүшүбүз керек? Биз айтабыз го турмушубузда жашообузда, сүннөт менен жашайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүннөтүн ээрчиле, мындайча айтканда жолун жолдойлу деген маанida айтылат да бул сөздөр баары. Биз сүннөттү толук аткара билүү үчүн, ошол пайгамбарыбызды толук таануу үчүн ошол сүннөтүн
жакшы билишибиз керек. Негизи эле сүннөт дегенде эмнелер кирет бул маселенин ичине, бул теманын ичине? Мына ошолорду биринчи тактап билип алышыбыз керек. Хадис илминде сүннөттү, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү болгон маалыматтарды 5 темага бөлүп карайбыз. Ошентип каралат хадис илминде. Биринчиси каули сүннөт. Бул эмне деген сөз? Каул деген сөз деген мисалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрү, оозунан чыккан сөздөрү, булар каули сүннөт. Каули сүннөт. Мисалы, bir хадисте мындай деп айтылган: ким Аллага жана ахирет күнүнө ишене турган болсо, ал кошунасына зыян бербесин. Уланысында ким Аллага жана ахирет күнүнө ыйман келтирген болсо, коногун сыйласын дейт. Ким Аллага жана ахирет күнүнө ыйман келтирген болсо, жакшы, пайдалуу сөз сүйлөсүн, болбосо un чукпасын деген хадис. Хадисибиз Бухаринин адаб бөлүмүндө айтылган хадис. Мындайча айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын оозунан чыккан сөз. Ошо оозунан чыккан сөз болгондуктан муну биз каули сүннөт деп айтабыз. Экинчиси фи'ли сүннөт деп айтылат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыймыл аракети менен байланыштуу болгон хадистер. Мисалы, bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belek berile turgan bolsa, belekti kabul alat ele. Oşonda ele, oşol kişiye özü dağı belek bergen kişiye kayra belek beret ele. Bu bir kıymıl hareket. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kıymılı. Oşonluktan biz bunu fiili sünnet dep atayız. Andan keyinkisi takriri sünnet. Takriri degen emne degen? Takriri degen tasdiqtoo degенди түшүндүрөт. Мындайча айтканда, bir маселе туурасында же болот, же болбойт деп ачык айтпастан, жөн гана карап туруп унчукпай коюу. Ошол болуп аткан иштин туура экендигинде, же болбосо, проблема жок экендигин унчукпай тастыктоо дегенди түшүндүрөт. Мисалы, bir күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитке киргенде, 4 жаш, 8 жаш арасындагы 2-3 бала мечитте ойноп аткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды карап коюп, унчукпай барып намазын окуду. Бул деген сөз ошол жаш балдардын мечитте ойноп аткандыгында эч бир туура эмес иш жок дегенди түшүндүрөт да. Башка ушуга окшогон хадистер дагы бар. Бул деген сөз мындай айтканда тастыктоо. Күндөрдүн биринде сахабалар суу жок болгондуктан таяммум алып атышкан. Таяммум алып намаз окуйбуз деп таяммум алып атышканын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрүп, бирок ун чыккан жок. Ун чыкпаганы ошолордун кылып аткан ишинин туура экендигин тастыктоо болуп эсептелет. Бул деген биз балалык убакта деле, азыр деле балдар ушундай бир нерсе бар го, балдар bir iş kılıp koyup, keyin atası oşonu karap koyup ün çıkpay koysa, ne dep düşünüşөт? Atakem ün çıkmadı, demek bu işti jasasam bolop turbayбы dep ойлошот. Dal ушул дагы bir emede takrir bolup турат да. Атасынын такрири, тастыктоосу, балдарым силер кыла берсеңер болот бул ишти деген сыяктуу тастыктоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы ушундай тастыктоолору болгон. Бул үчүнчү түрдөгү сүннөт. Төртүнчүсү хилqi деп коебуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дене түзүлүшүнө байланыштуу болгон маалыматтар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башы, көзү, бою, чачы, жада калса артындагы желкесиндеги пайгамбардык мөөрү, булар баардыгы ошол хилqi хадиске кирет. Анас радиаллаху анхтан келген хадистин маанисинде эмне деп айтылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө узун дагы эмеселе, өтө кыска дагы эмеселе, орто бойлуу киши. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын денеси өтө апапакай дагы эмеселе, мындай өтө кара дагы эмеселе. Экөөнүн ортосундагы бир түстө болчу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чачы өтө тармал да эмеселе, өтө түз дагы эмеселе деп айтылат мисалы хадисте. Мына ушул нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын
дене түзүлүшүнө байланыштуу болгон хадистер. Хылкый хадистер. Бешинчи түрү хулкый. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүнөзүн жеткирген, бизге чейин мүнөзүнөн баяндалган, мүнөзү тууралуу баяндалган хадистер. Мисалы, bir hadiste айтылат, хадисибиз Бухари саум бөлүмүндө. Hazreti Пайгамбар өтө жоомарт инсан эле деп айтылат да. Рамазан айы келгенде жанагы жоомарттыгы дагы да артат эле дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул жоомарттык деген адеп ахлакка байланыштуу, характерге, мүнөзгө байланыштуу болгон эмне экен демек? Өзгөчөлүк. Мына туугандар. Мына ушул нерселер, ушул 5 тема чогулуп баары бир эмнени түзүшөт? Сүннөт дегенди түзөт. Biz demek bir hadisті оқып атсақ, же bir сүннөттү үйрөнгөн болсок, ал сүннөт же ал хадис ушул 5 теманын бирөөсүнө тиешелүү болот экен көрсө. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.